Мэрия тарабынан бул базарды жабыш керек, же болбосо жок кылыш керек деген маселе турган эмес. Мэриянын мүлкүнө кирбейт бул базарлар, эки базар. Мадина базарында содагерлер кандай ижара менен отурган болсо, ошол ижара менен төлөмдөр менен жаңы базарга өтүш керек. Мадина базарынын жабуу демилгеси мэрия тарабынан көтөрүлгөн эмес? Жок. Мына сиздин дагы репортажды көрүп, ошол жерде болгон абалды эске алуу менен төлөмдөр болбойт, ижара укугун эч ким сатып албайт. Демек жана $3000 эч ким сатып албайт. Эч ким сатып албайт. Ошол төлөмдөрдү бир азайтуу маселесинде карап чыгыш керек. 3 айлык каникулду бересиңер. Себептен да көчкөндөн кийин ошол базар жетекчилиги буну кабыл алып атабы? Кабыл алып атат. Бул комиссия жоюлду. Бир гана биз айтып атабыз, 1-августтан базарды жабылат деген маселени биз жокко чыгарып атабыз. Эски базар эмне курарын, долбоорун так көрсөтүп, сиздер тарабынан бекитилгенден кийин анан этап менен көчүшөт. Амансыздарбы көрөрмандар, биз Мадина базарынын айланасындагы маселе боюнча бүгүн Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин өзүнөн дагы комментарий алайын деп келдик. Саламатсызбы Айбек мырза? Саламатсыз. Ошол соңку бир жумадан бери ушу базардын тегерегинде чуу болуп атат. Анан кечээ дагы барып көрүп келдик. Алгач мындай так эле суроону берейин, кечээ ала албай калган суроону. Мадина базары эмне үчүн жабылып атат? Анын ордуна эмне болот? Туура, мен дагы айтып кетейин, буга чейин мен сиздин дагы ошо репортажды ошол жака барып, базардын ээлери менен, ошо содагерлер менен жолугуп, алардын талаптарын негизинде суроо берип атканыңарды угуп көрдүм. Анан мен айтайын, эми биринчи кезекте биз бир нерсени түшүнүп алыш керекпиз да, бул жерде мына жаңы сода туюндундагы, эски сода туюндунда Мадинанын ал жеке менчиктеги бул сода туюндарда. Анан кийин бул жерде мэрия тарабынан бул базарды жабыш керек, же болбосо жок кылыш керек деген маселе турган эмес. Бул бизде мен билишимче 1,5-2 жыл мурун Мадина базардын ээси алмашылган. Жана ошодон бери катуу талкуу жүрүп келатат. Бул деген базар өзүнүн ушу кандай десем максаттуу пайдалануусу, ушу жердин пайдалануусу өзгөрүлөт жана башка нукка өтөт да ушул базар жабылат деген маселе көтөрүлүп келген. Анан ошол биз базарга дагы барганда мен өзүм жолушу содагерлер менен өткөргөндө алар дагы ошол жерден айтпадыбы, бизде ушул жанакы эскертүү баракчасын эмне негизинде мэрия берип атат депчи. МТУдан барып эмнеге берип атат деп. Бул бир чети бул деген базардын ээлери менен мындай талаш тартыш маселе эмес. Бул деген биздин ошол жерде содагерлерге дагы тиешелүү маалыматты берүү. Себептен де бул базардын ээси максатын өзгөртүп жана базарды жабам деп аткандан кийин биз дагы ошол содагерлердин укугун коргоо максатында биз деген ошо эскертүү баракчаларын бергенбиз. Мына базар жабылат экен, жаңы базар курулуптур. Ошол көчүү маселесин ыкчам түрдө чечип жана бизге берилген маалымат боюнча мына 1-августта базар жабылып, анан жаңы базар ишин баштайт дегенден ошо мөөнөттөр көрсөтүлгөн да. Эми бул дагы бир жолу айтайын, бул көбүнчө ушул содагерлердин укугун коргоо маселеси болуп аныкталып келет да. Эми жардам бердиңиздерби анда ушул маселеге? Эми бул жардам берди дегенде буга базарды жаап ар жака көчүрүү. Бул биз жок деле бул базар жабылмак да. Себептен де мына биз канча деген көйгөйлөрдүн чечүүсүндө жүрөбүз да. Ошондо дагы бизге көптөгөн суроо берет. Мэрия каякта карап жүрдүңөр? Эмнеге алдын ала иш аракеттерге кийлешип, же болбосо ошондой иш чараларды жүргүзбөйсүңөр, өзүңөрдүн укугуңарга, милдеттенмеңерге кирген маселелерди чечпейсиңер депчи. Эгер биз буну өз жайына кое турган болсок, эртеңки күнү ошол базардын, эски базардын ээлери мына базар жабылды, чыккыла деп койсо, баары бир айланып келип бизге келмек да. Ошондуктан биз алдын ала көрүлгөн чаранын негизинде болду да. Андан сырткары бул базардын, Мадина базарынын жери бул жеке менчик да. Жеке менчик. Жаңы базарчы.
жаңы базардагы бул дагы жеке менчик базар. Бизге бул мэриянын мүлкүнө кирбейт бул базарлар, эки базар тең. Бул эки базар тең курулган базарлардын баары бул жеке менчик базарлар болуп эсептелет да бүгүнкү күндө. Демек анда ошол базар жабылса, сиздердин тиешеңиздер жокпу? Мадина базары жабылгандан кийин ошол жерге бир нерсе курабыз, көрктөндүрөбүз, башка кылабыз дегенге. Жок, ал бизден алар өзүнүн долбоорун иштеп чыгат. Ал долбоор деген бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын башкы планына жана максаттуу колдонуусуна туура келиш керек да. Ошондо биз деген ал жерде көрктөндүрүү, коомдук жайларды куруу жана башка курулуштар болуп, ошолордун баары биздин талаптарыбызга туура келиш керек да. Ошондуктан биз бул иштерге дагы биз алдын ала мындай чараларды көрөбүз да. Кандай курулуштар болот? Эгер алардын долбоору биздин башкы планга туура келбеген болсо, биз өзүбүздүн көрсөтмөлөрүбүздү беребиз, талаптарды коебуз. Демек, менчик жер болгону менен дагы өз билимдик менен уруксат кагыздарын алат деген айтып атасыздар. Азырынча белгилүү эмне болот экен анын ордуна? Бизде мынакей, мен мындай сиздин сурооңузга дагы жооп катары айтайын. Мына айтып атпайсызбы, мына мэрия киришип мындай жардам бергени болуп атабы? Себептен мен түшүнүп атам сиздин суроо. Сиз тескерисинче мындай коомчулукту көтөрүп койдуңар деген маселе болуп атат да. Мен айтайын дегеним мындай да, биз ошол эскертүү баракчаны берип, мен өзүм да чыгып келгем. Анан чыгып келип, ошол жерден эл менен жолугушуп, себептен да маалымат берилип аткандан жаңы базар курулду дедим. Эски базар жабылабыз деп алар айтып атат. Анан кийин ошонун негизинде эскертүү баракча берилген менен биз жерине барганда ошол жерде биз бир нерсени көрдүк да. Эми жаңы базарда көптөгөн мындай талаптарга жооп бере турган мындай кандай десем, талаптарга толук жооп бербейт. Талаптарга толук жооп бербегени аныкталып калды да. Анан ошол жерден базардын ээси да айтты. Мен бул кемчиликтерди жоюп, тиешелүү шарттар түзүп берейин дедим. Мынакей вытяжкасын кылып беребиз, лифтин кылып беребиз, жанакындай бөлүнө турган тосмолорун кылып беребиз. Демек, бир нече иш аракеттери көрөбүз деген маалыматын берди. Анан ошол жерден бизде профсоюздагы базардын соодагерлери айтты да, эми биз мындай бир макулдашуу комиссиясын түзөлүп деди. Мен айттым, макулмун. Ушул силердин талабыңарга дагы ылайык, силердин кызыкчылыгыңарды коргоо максатында биз ошол комиссияны түзөлдүк деп, мен ошол жерден соодагерлерден өкүлүнөн 7 кишини өздөрү тандап берди. Бул өздөрүнүн сунуштугу болгон, өздөрү тандап беришти бизге, биз комиссияны түзүп бердик. Анан эми көп учурда мына силерде барганда ошол мен ошо суроо жоопторду карап атып бир нерсени түшүндүм. Ошо маалымат толук кандуу жетпегендигинен чыгып келген болуп келди. Себептенде ошол жерде ошол 7 адамды шайлашты да, алар дагы ошо маалыматты толук бере турганда болуш керек болчу. Себептен алар базарлардын ээлери менен сүйлөшүп атты, маалыматын алып атты, маалыматтарды тактап атты. Ошондо соодагерлерге эгер алар ыкчам түрдө ушу маалыматты жеткирип аткан болсо, мындай көйгөй жаралбайт эле деп мен эсептейм да. Эми эң биринчиси биз айтып атабыз. Андай жанакындай миңдеп долларлар айтылып атпайбы? 3.000 доллар анан мындай. Биз аны дагы биз талап катары ошо жаңы соода туюмдун ээлерине талап койдук. Бул деген жанакындай ижара укугу деген маселени алыш керек. Бул негизинен түп тамыры менен туура эмес. 10 жылга берет деген. 10 жылга кайра сатып алыш керек дейт. Укугун берип, ал деген сатып алыш керек укукту. Анан ижарасын төлөш керек. Эми бул деген мен мындай бир ушу соода да жүргүзүп аткан көрүнүштөрдүн мындай бир терс көрүнүштөрдүн бири деп эсептейм. Бул төлөмдөр болбойт, ижара укугун эч ким сатып албайт. Демек жана 3.000 доллардан эч ким сатып албайт. Эч ким сатып албайт. Бүгүнкү күндө 24-жылда болгон көрүнүштөр бар деп айтпадыбы? Ал деген негизи практика мындай улантпаш керек да. Болду, ошо менен токтош керек. Бүгүнкү күндө биз мындай деп атабыз. Мадина базарында соодагерлер кандай ижара менен отурган болсо, ошол ижара менен төлөмдөр менен жаңы базарга өтүш керек. Айрым учурда керек болсо, ошол төлөмдөрдү бир азайтуу маселесинде карап чыгыш керек.
бул деген мындай бир орчун түзбөш керек, себептен да жаңы жер эми ал кандай соода иштеп баштайт, аны дагы караш керек. Ошондуктан төлөмдөр башында бир каникул бериш керек. Каникул деген. Анан экинчи маселе, сиз айткандай каникул. Биз аны да талап коюп атабыз. Мына 3 айлык каникулду бересиңер. Себептен да көчкөндөн кийин булар жанакындай сатуучу буюмдарын ташып бүткөнгө чейин анан айрым чыгымдары болот. Аны да таш керек, аны да төлөш керек. Ошондуктан чыгымдарды болгондуктан биздин соодагерлердин да укугун, кызыкчылыгын коргоо максатында ушундай каникул бериш керек. 3 айлык каникул берилиш керек деген талаптарды да коюп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол жаңы соода туюндун ээлеринен мындай түшүнүгү да бар, жана ошону да колдойбуз деген маалыматтарын берип атат. Бирок биз аны расмий да каалабыз. Ушул жана каникулун берип, жанакындай ижара укугун сатпайбыз деген маселесин, жана ижараны көчүрүп атканда ошол кандай ошол жерде ижараны төлөгөн болсо, бул жерде дагы ошондой ижара төлөмдөрү болот деген маселелерди, мындай чоң болгон маселелерди биз сактап жана талап коюш керек. Талап кылып атасыздар. Ошол базар жетекчилиги буну кабыл алып атабы? Кабыл алып атат, жана ошону биз дагы расмий түрдө милдеттеме катары дагы алардан алганга биз даярбыз да. Жыйынтыктап айтканда, демек жанагы $3000 деп атканда эч кимге сатылбайт. Сатылбайт. Тек гана ижара менен киришет. Мадина базарында кандай ижара төлөп атса, ошондой ижара менен эле киришет. Ошентип эле иштейт. Анан мен айтканым, мен башында айтпадымбы, бул жеке менчик. Эми жеке менчикке биз дагы мындай түздөн түз көрсөтмө кылып берет, бирок сунуштамабызды дагы бул ишке ашырыла турган сунуштама да. Биз аны айтып атканда биз аны талап да коебуз, аны ишке ашырылганда болуп. Себептен да биздин соодагерлерибизди, биздин жарандарыбызды түздөн түз мындай бир жалгыз калтырбаш керекпиз да, бул иш аракет. Сиз шаардын жетекчисисиз. Бул 1700 адам бар экен ал жерде. Ошо 1700 адамдан салык түшөт. Ошо салыктар айланып эле кайра шаарга келет. Ошо 1700 адамды жоготуп алса, бул шаардын бюджетине деле, мамлекеттин бюджетине деле таасирин тийгизет. Туура айтып атасыз. Ошондуктан сиздердин баягы килиш коргогонго баягы түздөн түз милдеттүүбүз да. Милдеттүүсүздөр деген. Булардын маселеси ошондо чечилет экен. Алар айтып атпайбы, биз мурда эле 1 ай мурун эле, 2 ай мурун эле $30,000, $40,000 сатып алдык эле. Эми кайра тиги базарга барып сатып алабызбы деген маселеге чекит коюлат экен да. Чекит коюлат. Анан экинчи дагы бир көрүнүш да. Эми бул соодагерлер да айрымдары арасында эле жүргөндөр уже ал мындай эле базар курулуп аткан учурунда деле, башка келишимдердин алкагында деле алар ушундай аракеттерин көрүп жана сатып алган күндөр болгон да. Демек, бул дагы ушул менчик ээсинин анан соодагердин ортосунда болгон мамилелер да. Эми бирок бүгүн ушул жагдайлар жаралгандан сиз айткан маселенин алкагында биз айтып атабыз. Биз азыр ушул талаптарды, сунуштамаларды берип, талап коюп, аны ишке ашыргандай болобуз. Анан бир көрүнүш. Кайта суроо берилип атат. Бул дагы туура суроолордун бири. Мына Бишкек шаарынын мэриясы эмне себептен ушул иш аракеттерге аралашып, эмнеге бүгүн ошу мындай бир өзүнүн кызыктар экенин көрсөтүп атат депчи. Жанакы маселелерди жана коргош керек, сактап калыш керек деген маселени четке койсок, Бишкек шаарынын өнүгүүсүнө дагы бир көз салайлык. Эми Мадинанын эски Мадина базары баарыбыз көрүп аттык. Макул, эми көнгөн киши мактай берет, өзүнүкүн жаман болсо да мактайт. Ошо соодагерлер деле Мадина базары кандай акыбалда болбосун, алар мактап эле айтып турушат да. Бирок бизден жарандар, ошол жактан соода кылгандар, ошол жерден өтүп көрүп аткандар бир нече мындай бир суроо талаптар менен да кайрылуулар болгон да. Бүгүнкү күндө санитардык абалы Мадина базарынын баарыбыз көрүп жүрдүк да. Автоунаа токтотуучу жайдын акыбалы, ал жерге бир жеринен кирип, бир жеринен чыга албай калган күндөр болгон. Ошол жердеги жанакындай ашканалардын абалы, эми баарыбыз көрүп билип аттык. Ал деген бир нече биздин жарандардын ушу кайрылууларынан айланган да. Ошо кайрылууларга келип ушундай жаңыланыш керек, базар өнүгүш керек деген биз бүт базарларга талаптарды коюп атабыз. Бул бир гана Мадина базары эмес да, Орто Сай базары, Ош базары, Кудайберген базары, мына бүт базарлар жаңыланыш керек. Жаңы заманбап мындай бир
көрүнүштүү соода туюндарды курулуш керек, эми баары эле жана контейнерде соода кылбаш керек деген маселе мына тордойго чейин жеттик, талаптарды ишке ашырып атабыз. Бул шаар боюнча жүргүзүлүп аткан иш аракет. Майданын жанында жаңы ачылган базарга да ушундай талаптар, санитардык талаптар, өрт коопсуздугу боюнча коюлду. Болгон, мына силер көрдүңөр, эми кээ бир шарттары мына соодагерлер айтып атат, биздин шартка жооп бербейт деген. Бирок эгер жана сиз айткандай өрт коопсуздугу, башка маселелерди караган болсок, ал жерде мына сакталып жана көрсөтүлүп кеткен, аларга дагы биз кирип көрсөтүп аттык. Мына бүт өрт коопсуздукка болгон көрүнүштөр, санитардык абалдарын көрсөттүк. Бул баары жакшыртуу максатында да. Себеп дегенде базарда бир гана соодагерлер эмес, 1700 адам эмес жана соода кылып аткан. Бизде дагы 1000 деген биздин Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору ошол жерден соода кылып кеткен биздин дагы адамдар бар да, жарандарыбыз. Алардын да кызыкчылыгын коргош керекпиз, туурабы? Ошондуктан биз деген тең салмактуу, биз соодагерлерге жана бизнесмендерге каршы эмеспиз. Бизнес жүргүзүш керек, биз жардам бергенге даярбыз. Бирок ошол эле учурда алар деген мыйзам алкагында ошол жанакындай санитардык, өрт коопсуздугу маселе башка талаптарга да жооп берип, биздин ошол жерде соода кыла турган жарандардын да укугун карап кетиш керек да, камтып кетиш керек. Себеп дегенде биз аларды эле карай берсек, булардын укугун ким карайт? Булар да ыңгайлуу шартта келип, соода кылып, жанакынтип ашканага кире турган болсо, ашканага да кирип чыгып, ушундай шарт түзүп бериш керек, ыңгайлуу. Анан ошол жерде биз ушундай көп тараптуу, көп мындай тармактуу маселелер бизде бир гана бир соодагерлер менен эмес. Биз ошо шаарды көрктөндүрүү маселеси, биздин шаардын тургундары жана меймандары ошол жерде сооданы ыңгайлуу шартта өткөрүп жана санитардык абалы дагы тиешелүү деңгээлде болуш керек дегенде, анан соодагерлердин да укугун коргош. Демек биз ар тараптуу караганда биз ошол жерге киришип ишти алып барганга милдеттүүбүз. Соңку 2 суроону берейин кыска, анан ошону жыйынтыктай берсек болот. Базарды жылдыруу мөөнөтүн карайсыздарбы? 1 августка 2-3 күн эле калды, же 1 августтан болду, жабылабы? Эми бүгүн мына сиздин дагы репортажды көрүп, ошол жерде болгон абалды эске алуу менен жана ушул бизден 7 өкүл да катышпадыбы? Просто аларга дагы тиешелүү деңгээлде мындай ишеним жок экенин көрдүк да. Себептен де ошо соодагерлер да айтып атты, мындай бир маалымат толук бербесеңер эмне жүрөсүңөр аякта деп. Ошондуктан бүгүн чечим кабыл алдык, бул комиссия жоюлду. Комиссияны жоюп, биз бүгүнкү күндө чечимибизди 1 август деген чечимди мына мен тапшырма бердим акимге, эртеңден баштап маалымат берип, бул эскертүү баракчасын артка тартат. Биз бүгүнкү күндө жанакы жаңы соода туюндагы болгон көрүнүштөрдү калыбына алып келип, жанакы биздин соодагерлердин талаптарына ылайык бүт курулуштарын жүргүзүп бүтүргөндөн кийин жана келечекте тиги эски базардын ээсинин мөөнөтү, жабыла турган мөөнөтү аныкталып, өзүнүн долбоорун бергенден кийин биз алар менен да сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Жаппай тургула. Биринчи бизге жанакындай долбооруңарды эмне курасыңар көрсөтүп бергиле, жана биздин соодагерлер мындай бир кыйналбастан тияка көчүп соодасын кылганга чейин, шарт түзүлгөнгө чейин жаппай турасыңар деген маселени койдук. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө мындай бул мөөнөтүн азыр көрсөтпөйбүз. Бир гана биз айтып атабыз, 1 августтан базарды жабылат деген маселени биз жокко чыгарып атабыз. Бүгүн айтып атабыз, жок, азыр ошол маселелер чечилгенден кийин жаңы базарда түзүлүп, толук шарт түзүлүп, эски базар эмне курарын, долбоорун так көрсөтүп, сиздер тарабынан бекитилгенден кийин анан этап менен көчүшөт. Эми этап менен дегенде бул бүгүнкү күндөн баштап булар биз буга чейин да көчкөндөрдү көрдүк, мына бар. Азыр да көчүш керек. Анан мен ушу соодагерлерди да чакырып кетем. Эртең мындай болуп калбаш керек да. Жаңы базардан да орун ала албай, эски базарда жабылып калса, бизде эмне көчөгө кубалайсыңар деген сөзгө келбеш керек да буларчы. Ошон үчүн булар дагы өздөрү аракетин көрүп, жаңы базарга жанакы биз айткандай талаптардын негизинде көчүп, ошол жерде соода кылганга аракетин жүргүзүш керек да. Ошондой талаптарды иштеп. Мадина базарынын жабуу демилгеси мэрия тарабынан көтөрүлгөн эмеспи? Жок.
бүгүнкү күндө бул деген дагы бир жолу айтайын, эми мэрия биз жактан бир эле талап болгон. Бул Мадина базары мындай бир өнүгүү маселесин карап, жана санитардык абалын, өрт коопсуздук абалын, автоунаа токтотуучу жай жана соода түйүндардын көрүнүшүн дагы өзгөртүш керек деген бул талаптар бүт базарларга бирдей талапта, биз баарына бирдей таратып атабыз. Мына Орто Сай деле оңолуп келатат мына четинен. Бүгүнкү күндө Кудай берген базары дагы бир топ мындай өзгөртүүлөргө мындай долбоорлорун көрсөтүп атат. Дордой базарына көрүп атабыз, канча жылдан бери салынган жолдор салынып баштады. Демек, ушундай базарлар дагы өнүгүш керек. Бул биздин талап.